сайттыңардын ар бир сайттын өзүнүн бир WordPress платформада иштеген open source платформада иштеген ар бир сайттын өзүнүн административный арка жакта иштеген сайттагы макалаларды бүт эле сайтты функциональностун текшерген бүт эле сайтты өзгөртүп турган bir admin paneli var da arka jagындачы. Ошол панелден кирип биз азыр жаңы бир постту, жаңы бир макаланы, мындай последний бир статьяны сайтка жүктөбүз. Аны кандай кылабыз? Сайттын арка планында ар бир сайттын өзүнүн веб адреси болот, админ кирчү. Веб адрестер ар кимисиники ар кандай болушу мүмкүн. Муну сайтты силерге жасаган программист силерге ссылканы берет, ошол ссылка менен киресиңер. Бул сайттыкы мындай. Бул жерде имя пользователя, парольго өзүңөрдүн атыңар менен киресиңер, войти дейсиңер. Андан кийин бул жерде консолду запистен новую биздин бүтүн статьялар WordPress сайтта запись болуп эсептелет да. Азыр көрсөтөйүн. Бардык статьялар монтип запись бетинде монтип көрүнүп турат да. Бул жерге биз добавить новый десек болот. Мен бул жерге азыр бир текст алып келем, жөн эле бир азыр бул тест максаты болгон үчүн эле мындай сайттан бир текст алып келем. Любой эле текстти. Бул жерге чаптаймын. Андан кийин тексттин заголовок темасын коюшубуз керек. Анын темасында мындай кылып туруп жазайлы. Андан кийин бул статьяны посттун кайсы рубрикада, эгер рубрика болсо сайтта, кайсы рубрикага кирет экенин бияктан оң жактагы менюден тандап туруп эме кылабыз. Так. Рубриканы тандайбыз. Мен муну блокко коем. Бул жерде меткаларын дагы бул жерге эме кылып койсок болот. Киргизип койсок болот. Андан кийин бул сайтка эгер сүрөт кошула турган болсо, бул эме статьяга установить изображение записи дейбиз. Записке бир сүрөт кошобуз. Мисалы, сайттын ичиндеги сүрөттөр библиотекада көрүнүп турат. Эгер библиотекада жок болсо, жаңы сүрөт коюлуш керек болсо, анда компьютерибизден жүктөп алабыз. Бул биринчи файлды басабыз, мисалы, мындай бир мен сүрөттү жүктөп алайын. Компьютеримден жүктөдүм. Жакка чыкты. Берде эчтекеге тийишпей жүктөлгөндөн кийин установить изображение записini басабыз. Ал уже установка болду могу жерде. Андан кийин опубликоватка басабыз. Бирок, могу статьянын ичинде дагы бир сүрөт коюлуп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир неме бир эме орнотуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн мисалы могу жерге ар бир элементти бул жерге блок катары коюшубуз керек. Бир могу жерде блок ачылган жок. Мисалы могу жерге бир тексттин ортосуна бир сүрөт коюшубуз керек болсо, мисалы enter'га басабыз. Же болбосо enter'га эле басайлы. Enter'га бассак, оң жактан плюс добавить блок дейт. Бир блок кошуп алышыбыз керек. Блок изображение деген бар.
изображение блогун койдук. Эми бул блоктун ичине загрузить же болбосо библиотеканын ичинде болсо библиотеканын ичиндеги же болбосо выставить сайта дейт. Ушул эмелерден бирөөсүн тандап алабыз. Азыр мен библиотеканын ичинен эле бир сүрөттү коеюн. Жанагы эле медиа сүрөттөр болгон жерге келдик. Эрде мисалы мен мондай бир сүрөттү коеюн. Сүрөттү коюп атканда сүрөттүн размерин кандай кылат экен? Коюп көрөлүчү бир. Кантип көрдү? Бул полный размери менен көрсөтүп койдум да. Изображение, размер изображения большой деп турат. Биз муну миниатюра кылайлы. Андан кийин мунун позициясыны эме кылсак болот. Мисалы сүрөт кайсы жерде турсун десек, мисалы оң жакта, сол жакта, тексттин ичинде деген эмелер бар монда. По левому краю дейт, мисалы по центру, по ширине содержимого дейт. Мисалы монда койсок да болот экен. Бирок биз эң жакшысы по левому краю деп коелу. Опубликовать этем мен. Опубликовать эткенде эки жолу сурет, экөөнү тең оба деп жөнөтөбүз. Көп кабатыр болуштун деле кереги жок. Туура эмес эмени жөнөтүп койдум депчи. Анткени кайра эле барып, мисалы сайт записинин ичинде эң акыркы эмебиз чыкты. Мисалы биздин статьябыз. Сайттан карап көрөлү. Биздин Pushlin'in айтымында аздан бастап биздин статьябыз чыкты. Муну биз ачып карап көрөлү. Мына статьябыз, заголовкабыз келди. Дата, ким тарабынан жүктөлдү, саат канчада жүктөлдү. Мына текстибиз, анан жанагы кичинекей сүрөтүбүз биякта турат. Мисалы, эгер кайрадан оңдой туш, бир жерде туура эмес ката кетип калып, текстте ката же сүрөттө ката болуп калган болсо, муну кайрадан оңдосок болот. Изменитке басабыз. Изменитке баскандан кийин кайра эле жанагы редакторго келебиз. Бул жерден өзүбүздүн мисалы бир катабызды, мисалы могу жерде Донбасс деген сөздү алып салайлы. Азыр аймакта обновить дедим. Андан кийин карап көрөлү кайра. Так, макуланы ачайын. Мына темадагы Донбасс деген сөз жок болуп кетти. Негизги эле ушул. Бирок админ панелге киргенден кийин сөзсүз түрдө админ панелден өзүбүздүн аккаунтубуздан сөзсүз чыгышыбыз керек. Коопсуздук үчүн выйтиге сөзсүз басышыбыз керек. Сессияны аяктайбыз ушул менен. Чыгып кеттик. Болду.